Bir gana adam. Ömür menin ölümdün ortasında. Bir gana göz irimim. Büt tağdır özgörüp ketişi mümkün. 2025 жылы dünya жүзүндө жүздөгөн видеолорду, макалаларды жараткан bir окуя болду. Бул окуя Кыргызстандагы эң бийик жана эң коркунучтуу чокулардын бири, Победа чокусунда болгон. Тоонун аталышы жеңиш дегенди билдирет. Бирок ошол тоонун чокусун көздөгөндөрдүн көбү жеңиш эмес, трагедия менен бетме-бет келишет. Бул окуя тоону багынтууга чыккан эки жаш достун тагдыры жөнүндө. Алардын аты Лука жана Наталья. Алардын достугу бул окуядан кийин бүтүндөй элдин жүрөгүн ооруткан эскерүүгө айланды. Лука Италиядан келген жаш жигит болчу. Анын көздөрү ар дайым асманды карап, чоң кыялдарды издечү. Наталья кыргызстандык кыз. Ал жаштайынан тоолордун арасында өскөн, жүрөгү дайыма бийиктиктерге тартылчу. Экөөнүн таанышканы да тоо сапарында болгон. Алар бири-бирин таап, сөзсүз bir күнү Кыргызстандагы эң бийик чоку Победаны чогуу багынтабыз деп уада беришкен. Алар үчүн бул жөн гана спорттук максат эмес эле, бул достуктун чыныгы күчүн далилдөө болчу. Эгер биз чокуга чогуу чыксак, анда бул достук түбөлүккө бекем болот деп ойлошчу. Алгачкы күндөр жеңил өттү. Асманда күн жаркырап, шамал жумшак соғып турду. Экөө чогуу күлүп, тамашалашып, ысык чай ичип отурушчу. Түнкүсүн жылдыздар көз ирмемдей жылтырап, экөөнү жомоктогудай дүйнөгө жетелейчү. Лука күндөлүгүнө көп жазчу. Мен тоонун ар бир ташын эстеп жатам. Бул сапар мен үчүн жеңиш эмес. Бул сапар достуктун жолу. Наталья болсо аны карап туруп, кээде күлө берчү. Сен дайыма романтик болосуң, Лука. Алардын жүрөгү толкунданып турду. Бүткүл дүйнө алар үчүн кенен ачылгандай сезилди. Бирок бийиктик көйгөн сайын тоо өзүнүн мүнөзүн көрсөтө баштады. Шамал ыргап согуп, муздак кыштай согушчу, ар бир кадам оорлошуп, дем алуу кыйын болуп калды. Бир түнү алар чатырда жатканда, шамал чатырды жыртып кетчүдөй катуу урду. Наталья шыпылдап: «Лука, биз кайрылышыбыз керекпи?» Лука болсо түн-чүн менен: «Жок, Наташа, биз уада бердик, биз чогуу чыгышыбыз керек». Ошентип алар алдыга жылышты. Күн сайын шамал катуулай берди. Бирок алар жүрөктөрүндөгү ишеним менен көтөрүлө беришти. Шамал үтүлбөгөндөй Лука тайгыланып кетти. Анын буту музга чөгүп, катуу кулады. Наталья аны аркан менен арыңгармап калды. Алардын жүрөгү дүргүрөп согуп, бир нече секунд өмүм менен өлүмдүн ортосунда өттү. Наталья: «Лука, сен мени угуп жатасыңбы?» Лука: «Мен тирүүмүн, бирок бутум оор болуп жатат». Анын буту катуу жаракат алып, муздап калган эле. Наталья колун кармап: «Биз кайрылышыбыз керек. Сен уланта албайсың». Бирок Лука анын көздөрүнө тик карап: «Жок, сен чыгышың керек. Сен мен үчүн чыгышың керек. Мен калам». Наталья көзүнө жаш алып: «Жок, биз чогуу келдик, чогуу кетебиз». Тоонун мыйзамы катуу эле. Лука күн сайын алсыздана берди. Жарааты күчөдү. Деми кысылды. Наталья болсо аны таштап кете алган жок. Бирок аба ырайы күндөн күнгө жаман болуп жатты. Акыры Наталья бир чечим кабыл алууга аргасыз болду. «Мен жардам издеп келем. Сен мени күтүп тур», деди ал көзүнө жаш менен. Лука акырын башын ийкеп: «Бар, бирок унутпа. Мен ар дайым сенин жүрөгүңдө болом». Наталья ыйлап-ыйлап
тоодон ылдый түшүп кетти. Ал артка бурулган сайын жүрөгү сынып жатты. Ал бирок тоо жардам берчү эмес. Наталья кайтып келгенде кеч болуп калган эле. Лука чатырда жатты. Анын көздөрү тынчтык менен жабык болчу. Анын жүзүндө бир гана нерсе көрүнүп турду. Жылмаюу. Ал акыркы жолу жылмаюп тынчтык тапкан эле. Наталья үнсүз отуруп калды. Көз жашы тоонун карындай агып жатты. Эмнеге? Эмнеге биз ушул жолду тандадык, деп ойлоду ал. Бирок жүрөгүндө жооп билинди. Себеби достук бул курмандык.